Слушай. Слышишь? Алло. Не слышу тебя. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, барбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы. Бүгүн буюрса 21 сентябрь болуп калды. Өлкөбүздө, Кыргызстаныбызда кандай кабарлар болуп атканын элдин баардыгы биз айтпасак деле көрүп атат, билип атат. Кабыргасы кайышып, айрыкча Баткен элинин үстүнө башына кара булут айланып аткан учур бир өтө оор сыноонун, Кудайдын бир сыноосун тартып атышат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр ошол Санкт-Петербургда мен 6 ай мурда ушул жака келип бир операция болуп калдык элек. Аны мындай үстүртөн эле маалымат аргасыз бердик элек. Азыр бизде Баткенде канчалаган бир туугандарыбыз күтүп атат. Канчалаган бир туугандарыбыз ушундай өлкөбүздүн, элибиздин башына оор сыноо түшкөндө жанагы ак диет аманат деген фонд бар эле, биринчилерден болуп барчу эле деп күтүп аткандар ушунчалык көп билем. Мына азыркы учурда менден Баткен эли сурап, каяктасыздар, келип элден кабар албайсыздарбы деп толтур СМС жазыптыр. Мен бүгүн кичине баш көтөрүп туруп, ошол телефонду кармап, баардык элдин бир жазгандарын, сураныштарын баарын окуп чыктым. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ооба, качан кандай бир ушундай бир оор элдин башына сыноо түшкөндө дайым биринчилерден болуп барган аракет кылат элек. Колубуздан келген жардамыбызда болуп барчу элек. Азыркы учурда ушул кече мен 16 сентябрь күнү ушул Санкт-Петербург шаарындагы 7 областын өкүлдөрү менен жана миграция бөлүмүнүн төрагасы менен жана 7 областын өкүлдөрүнүн төрагасы менен чогулуп, ушул маселени талкуулап, налар каражаттарын чогултуп башташкан. Бүгүнкү күндө булар өз аракеттерин жасап атышат. Анын эртеси эле ушундай больницага күтүүсүздөн жатып калдык. Көрүнүп коелу десек эле кичине осложнение болуп калган экен. Кайра повторный операция дегенден кече мурда күнү операция болуп, кайра Кудайга шүгүр жакшы болуп жылыш сонун. Ошонун негизинен биз ушул жакта болуп калдык туугандар. Азыр мен сиздерге толук мындай мен айта албай турам. Ситуациямды жеткире албай турам. Бирок ушул убакта, ушул абалга карабастан Баткенге жөнөшүм керек деп баягындай ызаланып отурам. Бирок мага ушул больница 2 жума бою самолетко учканы запрет коюп койду. Пассат вылетке болбойт депчи. Ошого 2 жума бул жакта болуп калат экен. Бирок барар замат сөзсүз Баткенге барабыз, Кудайым буйруса. Ал жакта күтүп аткан элибизден кабар алабыз, колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Албетте мен сиздердин башыңыздарда оор сыноолорду көрүп атам, көрүп чыктым. Айрыкча ошол Аксай элинин ал жакта бир туугандарыбыз менен кабарлашып, абалдын баардыгы менен таанышып чыктым. Биз Аксайга салган үйлөрүбүздү дагы көрүп чыктым. Айрыкча биздин мекен үчүн жан берген аскерлерибиздин жоготууларын көргөндө мындай өзүмдү өзүм бир жерге батыра албай турдум. Мен эле эмес, жалпы кыргыз элинин башына ушундай бир оор сыноо келип турат. Шунун баардыгына балким баардыгыбыз биз күнөөлүү болушубуз мүмкүн.
биздин ынтымагыбыздын жоктугунан ушул нерсе болуп аткандыр. Балким чоңдордун туура эмес, тактика туура эмес жумуштарынан болуп аткандыр. Балким буга чейинки ушундай бир туура эмес чечимдер болуп калгандыр. Ким билет, кыскасы бунун аркасында эмне болуп атканын биз карапайым эл толук билбейт экенбиз. Бирок ар бирибиз колубуздан келишинче аракетибизди кылып жардамыбызды көргөзөлү деп мен силерге чакырып кетер элем. Бүгүнкү күндө Кыргызстан эли ушундай жаш баладан баштап чоң апаларга чейин кол сунуп атат, жардам берип атат. Кыргыз ким экенин дүйнөгө таанытып койду. Кыргыздын ким экенин көргөзүп койду. Далил менен, сөз менен эмес. Ушу баткен эле бат эле момундай кичинекей алаканга кыргыз элин чогултуп койду дагы бир ирет. Ушундайда биз бир бололу, ушундайда биз ынтымактуу бололу, ушундайда биз биригели, ушундайда биз душмандардан коргонолу. Биз бириккен болсок, биз бир урам болгон болсок, бизге бир да душман кирмек эмес. Бирок эң негизгиси ушул өлкө башкарган башчыларыбызга ыйманын сап берген болсун. Баары бир деле дипломатиялык жактан чечилүү зарыл экен. Эл эмне, карапайым эл каяка айдасаң ошол жака кетет экен. Бирок өзүнүн туулуп өскөн ата бабаларынан калаган жерин бир кымындай жерин дагы бербейбиз деп көгөрүп жан берип жатышат. Бирок аргасыз эл кадимкидей аткылоодо калып атат. Наксайда бир туугандарыбыз солдаттардын сөөгөктөрүн ташып жүргөн мага фактыларды көргөзүп атышат. Тоок кыргандай кырып кетишиптир. Болгону дагы күндөрдүн ыйык султаны болгон мусулмандардын эң башкы майрамы болгон жума күнү ушул ишти аткарып атышат. Бул кандай мусулман? Ошон үчүн дуа кылайлы туугандар. Баардыгы Алла Тааланын колунда. Кудайым буларга бир ыйман ынсап берсин. Сөзсүз булардын жообу өтө чоң болот. Өтө чоң жоопко тартылат булар. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, баардыгыбыз бири-бирибиз үчүн жана бизге келип аткан душмандар үчүн тек гана Аллага коюп дуа кылалы. Буюрса баардыгы жакшы болот. Бул күндөр да артта калат. Бул күндөр да эртең тарых күндөрүндө жазылып калат. Болгондо дагы бир башкача тамгалар менен жазылып калат. Бирок бүгүнкү кан берип аткан жоокерлерибизди көзү тирүүсүндө биз барктай албадык, кадырлай албадык. Мындан кийинкисинде аскерлерибизге дем күч берип туралы дейт элем. Мына ушул жаш, кырчындай жап-жаш, жада калса эненин сүтүнөн толук чыга элек балдар, эненин мээримине толо элек балдар, өздөрү бала көрө элек балдар мекен үчүн жан берип атышат туугандар. Бул өтө чоң бир ушундай Кудайдын сыноосу түштү. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, албетте бири-бирибиз үчүн дуа кылайлы. Сөзсүз биз барар замат Баткенге барабыз. Мен азыркы учурда ал жактан кандай жардам бизден колубуздан келген эмне жардамдар керек экенин так маалыматтарды сурап атам. Андыктан мен кайра эле ушул Ак ниет аманат фондун колдоп аткан бир туугандарыма чакырып кетем. Ушул видеолордун астына реквизиттерди коюп кетейин. Биз баратканда кур барбай ушул элдин аманаттарын ала баралы. Анан талаада бир булактын тегерегинде 50-дөн 100-дөн семьялар ушул булактын тегеректеп жашап аткан семьяларды дагы мага жөнөтүп атышат. Мына ошолорду бир жан калкалоо үчүн, туруктуу жашап туруш үчүн бир үйлөргө жайгаштырабыз деген ушундай ниетим болуп атат. Кудай кааласа ал маселе боюнча да сүйлөшүп атабыз. Колубуздан келген жардамыбызды аябай сөз барабыз. Мен болгону сиздерге өзүмдүн арызымды эмес, азыркы болуп аткан ушул Кыргызстаныбыздагы оор өлкөдө Ак ниет аманат фонду каякта, медер каякта деген суроолорго жооп катары ушундай ситуациямды түшүндүрүп сиздерге аргасыз ушундай бир туура келбесе дагы айла жок, мажбур болуп сиздерге шартымды түшүндүрүп эфир аркылуу кайрылып атам. Бирок барар замат сөзсүз барабыз. Тынч болуңуздар, элибизге аманчылык, тынччылык берсин. Кудайым буйруса больницадан чыгар замат, уруксат берер замат жөнөйбүз, түз эле Баткенге барабыз. Андыктан урматтуу мекендештер, сунуш суроолор болгондо ушул видеонун астына фонддун жанагы эле WhatsApp номерин таштап коеюн: 705 33 90. Жана Кыргызстан, Россия үчүн реквизиттерди да таштап коеюн. Көптү көрсөгөр болот, көптөшүп сиздер билесиздер, буга чейинки сиздердин аманатыңыздарды
ар бирин колдоруна колмо-кол тапшырып келгенбиз. Биягы Лейлек, Арка, Максат, Саады, Интернационал, Аксай, Көкташ бардык айылдарга таркатканбыз. Колдоруна таркатып келгенбиз. Албетте бул ирет дагы сиздердин аманатыңыздарды ар биринин даректерине, колдоруна тапшырып келүүгө бел байлайбыз, ниет кылабыз. Буйруса келиңиздер, көптөшөйлү. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар достор. Кудайым ооруп аткандарга шифа берсин, элибизге аманчылык, тынччылык берсин, заманыбызды бүтүн кылсын, мекенибизге кирип келген душмандардан Кудайым өзү сактаган болсун. Элибиздин алтын башы аман болсун туугандар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө туугандар, тынч болуңуздар. Буйруса бардык жакшы күндөрдүн бардык алдыда Санкт-Петербургдагы ушул бир больницалардын биринен жалпыңыздарга жылуу салам жолдойм достор. Эч ким оорубасын. Бул деген биздин ушул жаткан больницабыз. Биз жаткан палата. Мына ушул жак туугандар. Бул жакта мына ушул жерде жатабыз дегендей. Дуа кылып